Салам кыргыз элим, бул Халва шоу теледолбоору адаттагыдай эле биздин интеллектуалдык көңүл ачуучу теледолбоорубузду тосуп алыңыздар. Анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз өзгөчө пайдалуу болот деп ойлоп жатамын. Анткени бүгүнкү биздин студиябызда Ada Courses аттуу IT мектебинин негиздөөчүлөрү жана менторлору келип отурушат. Кош келиңиздер, урматтуу катышуучулар. Бүгүнкү биздин конокторубуз эки командага бөлүнүштү жана командалар менен сиздерди тааныштырып кетели. Оң тарабында бүгүн Бектур Талайбеков жана Сауырбек Маликов келип отурат. Кош келиңиздер. Колдоп коюңуздар. Бектур мырза, сизди биз Ada Courses IT мектебинин негиздөөчүсү катары жакшы билебиз. Айта кетиңизчи, сөзсүз түрдө мектеп тууралуу, качан түптөлгөн, командада канча киши бар, деги кайсыл багытта сиздер учурда балдарды эмнеге үйрөтөсүздөр? Ассаламу алейкум, барыңыздарга. Биз Ada Courses'ти досум экөөбүз, анасы экөөбүз март айында баштап иштеп баштадык. Азыркы учурда командабызда 10дон ашык адам бар. Эки направление боюнча сабак өтөбүз. Бул бэкэнд жана фронтенд. Биздин курстар неси менен жакшы, анткени эмеси интенсивный болуп эсептелет. Жумасы аптасына 5 жолу, күнүнө 3 сааттан минимум. Кызыктуу. Чындыгында көп эле ошол курстарды байкасак, жумасына 3 жолу, анан 1-2 сааттан болот. Ошондой болуп, биздики интенсивный да, ошон үчүн 4 айдын ичинде биз абсолютно билбеген адамдан жуниор уровеньге чейин жеткирүүгө аракет кылабыз да. Эң сонун. Жоңузга рахмат. Сауырбек мырза, айта кетиңизчи, деги эле ушул IT багытын, программалоо багытында эң эле балдарга пайдалуу жагыттары барбы жана бар болсо, кайсыл жактары? Биринчиден, барыңыздарга салам. Анан экинчиден болсо IT тармагында азыркы учурда бул эң популярдуу кесиптердин бири болуп жатат. Анан неси менен пайдалуу дейли. Биринчиден, азыркы учурда IT тармагында мисалы ар бир компания бар, жана ар бир компанияга приложение керек. Өзүнүн приложениясы тиркемеси болуш керек. Ошол тиркемелерди жасап алганга өтө мыкты мүмкүнчүлүк бул IT жаатындачы, ошол фронтенд менен бэкенд менен сонун кылып туруп жасалсаң болот. Муну ар бир адам азыркы учурда IT, мен оюмча, заманын талабы деп ойлойм да. Мурда каттанбаган адамдарды биз сабатсыз деп эсептесек, азыркы учурда англис тилин, ошол эле учурда IT тармагын үйрөнбөгөн адамды сабатсыз деп эсептесек болчудай деп ойлойм. Себеби 21-кылым технологиянын кылымы, технологиянын доор деп атпайсызбы? Андыктан мен оюмча, бул IT-нин пайдасы биринчиден өзүбүз үчүн көп болсо, экинчиден акча жаатында да бул өтө жакшы мүмкүнчүлүк. Жоң рахмат жоңузга. Учурда биз Сауырбек жана Бектур мырзалар менен таанышып кеттик жана сиздер бир команда болосуздар. Командаңыздардын аты кандай болот? Биздин команданын аты Илон Маск болсун. Илон Маскты жактырасыздарбы? Ооба. Эмне себептен? Мен жактырам. Кыйын адам деп эсептейм. Анткени Илон Маск азыркы учурда дүйнөнү өзгөрткөнгө аракет кылып жатат. Аябай деп ойго келбеген нерселерди кылып, мындайча айтканда, строит будущее. Кызыктуу. Жоңуздарга рахмат. Учурда биз Илон Маск аттуу командасы менен таанышып кеттик. Кезекти болсо тең тайлашуучуларга берели. Сол тарабымда бүгүн Анас Эргешев жана Алишер Калыков келип отурушат. Кош келиңиздер. Учурда байкасаңыздар, Бектур мырза, биз Анас экөөбүз, досубуз экөөбүз бул IT мектебин курдук, бул IT мектебин жараттык деп айта кетти. Дал ушул Анас мырза менен учурда таанышып жатабыз. Анас мырза, айта кетиңизчи, программисттер интроверттер деп айтып коюшат. Бул чындыкпы же мифпи? Мурда чындык болчу. Азыр бирок ал стереотип өзгөрүп кетти. Себеби азыр IT тармакта көп ар кандай тармактар бар. Ал жерде чын эле бирок интроверттер да бар, экстроверттер да бар да. Вот, ошону айта кетейин дедим. Анан кошумча биздин курс жөнүндө айтайын дедим. Биз ошо мартта баштаганбыз. Эмне үчүн баштадык? Биринчиден бизде IT компания бар. Бизде бир проблема чыкты. Бул адамдар жетишпей калды бизде. Проект жумушчулар. Анан идея келди, курс ачайлы деп, ошол жактан биз өзгө керектүү, өзгө ыңгайлуу дегендей специалисттерди өстүрөлү деп ошентип ушу курс ачтык. Курстун плюстарын айтып кетейин дедим. Бул биринчиден биз өзүбүз деле ушу курска чейин башка курстарда иштеп көргөнбүз. Ошол курстарда иштегенде биз плюстарын көргөнбүз, минустарын көргөнбүз. Анан максималдуу түрдө ошол минустарды плюс кылганга аракет кылдык. Азыр где-то 6 ай болуп калды жумуш кылганыбыз. Бирок андан ары азыр бизде 2 тармак бар. Ошо 2 тармактан дагы 5 тармак кылайлы деп
максат коебуз. Ең соңы жоңузга рахмат. Жана учурда Алишер мырза сизге дагы суроо узаткым келип жатат. Кандай сапаттарсыз программист боло албайсыз? Айта кетиңизчи. Саламатсыздарбы? Бул сапаттардын эң башкысы эле бул дисциплина го дейм биринчиси. Анткени жумуш ар кандай болот. Азыр көбүнчөсү Кыргызстанда иштеген программисттер иштегенде дагы окуганда дагы өзү менен өзү болуп, окуп өзү менен өзү иштеш керек болуп калат. Анткени деген азыр алыстан иштөө мүмкүнчүлүгү бар, удаленка, фриланс деп коебузбу азыр. Ошондо иштегенде дагы өзүң режим коюп, өзүң убактыңды бөлүп, ошол учурда иштеп, учурунда эс алып неметпесең аябай кыйын болуп кетет. Анткени жумуштан да ошол өзүң убактыңды бөлүп иштебесең көп нерсе жетишпей калышы мүмкүн. Окуганда да ошондой азыр көп нерсени билбеген нерсеңди команда болуп мындай бир жерде отуруп чогуу иштесең, алар менен бирөөдөн сурап, бирөөдөн көрүп, кылып аткандарын көрүп билип алсаң, алыста отуруп иштегенде деген ал билбеген нерсеңди өзүң менен өзүң билип, өзүң бир нерсени таап, окуп, билип үйрөнүшүң керек болот да. Ошон үчүн биринчиден дисциплина го дейм, эң башкысы болсо, калгандарын жеңсе болот, калгандарын кылса болот. Учурда Алишер мырза дисциплина жана онлайн ушу иштөө тууралуу айтып жатканда ойлонуп кеттим. IT ошо программисттер компьютердин сыртында уктап жатып, анан эс алып, чай ичип жаткан учурда эстеп кеттим десек болот. Чоң рахмат жооңуздарга. Сиздердин командаңыздар бүгүн кандай аталат? Бул тарап Илон Маск. Биз деле ошо хайпка жараштуу Марк Цукерберг болот. Жакын алардын таймашы болот. Ошо командаларды бүгүн атап туруу мага оор болот деп ойлоп жатам. Учурда биз Илон Маск жана Марк Цукерберг аттуу командалар менен таанышып кеттик. Салгылашуу аябай күчтүү жана катуу болот окшойт деп ойлоп жатамын. Жана келиңиздер, сергигенге сиздерге биринчи кезекте жакшынакай ушундай сергүү сезимдерин тартуулагым келип жатат. Муну болсо биз Nitro Fresh суусундугунан ала алабыз. Витаминдердин комплексин камтыган Nitro Fresh сергиткен суусундугун биз уртап туруп оюнубузду баштамакчыбыз. Бүгүнкү чыгарылышта биз сөзсүз түрдө ушундай жаркыраган даамдарды байкап көрөбүз. Булар апельсин, классика, манго жана кулпунай. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биздин биринчи оюнубуз суроо жооп деп аталат. Бул оюндун эрежеси төмөнкүдөй. 60 секундада ар бир командадан бирден оюнчуга эң көп суроолорго ойлонбой жооп бериши керек. Жооптор тез болушу кажет жана алар эч кайталанбашы керек. Кайсыл команда максималдуу түрдө суроолорго жооп берсе, ошол команда 1 халва балга ээ болмокчу. Ким бул оюнду ачып берет? Илон Маскпы же Марк ачып береби? Марка. Марка жооп берет. Чикилдешебизби? Да. Келди, мен 3 чейин санайын да. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ишкечинде? Жок, бир эле жолу. Илон Маск ачып берейин деп чечти. Бул команда жоопту ким жооп берет? Мен жооп берем. Сиз жооп берсеңиз, Биктур, сиз жардам берсеңиз болот сөзсүз түрдө. Андан эмесе Илон Маск командасында 60 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Рэперлер эмне деп ырдашат? Бэтмен деп. Музейде эмне кылуу керек? Супермен болуп учуу керек. Африкада эртең мененки тамакка эмне жешет? Суу ичет. Философ. Албетте кир суу. Философ кайдан жумуш таба алат? Биздин курстан. Эмне үчүн жарганаттардын көзү бар? Көрүш үчүн. Таластын борбору. Бакаята. Дене табы көтөрүлгөндө эмне жардам берет? Биздин курс. Кимге кайталаган болобу? Биздин курс кийинки. Кимге ичинде иштей алат? Ишчилер. Сиздин үйүңүздө эмне өсөт? Менин үйүмдө адам өсөт. Эл артистинин юбилейине эмне тамак жасоо керек? Борсок. Бажы кызматкерлери эмне менен оорушат? Акча менен. Галошту ким ойлоп тапкан? Кыргыздар. Көз тийүүдөн эмне сактайт? Тумар. Роликтер менен тебүү үчүн эң жакшы жер кайда? Велосипеддин үстү. Эң арамза дарыгер? Тиш доктор. Убакыт бүттү.
Бирок эң арамза дарыгер мага аябай кызыктуу болуп жатат. Бул тууралуу суроо бербей эле коелу. Биз болсо тең тайлашуучуга кезекти берели. Учурда Марк Цукерберг командасы ким жооп берет? Канас, Мен жооп берем. Алишер, сиз жооп бересиз. Ана сиз жардам берсеңиз болот. 60 секунда убакыт кетти. Азыр кайсы жерде жылуу? Бишкекте. Шоколад эмнеден жасалат? Шоколадтан. Кыргыздын биринчи тапанчасынын аты. Мынтык. Мончодо эмне кылса болот? Баарын эле кылса болот. Арыктоо үчүн эмне жөө керек? Эч нерсе жебей койсоң арыктайсың. Штопорду ким ойлоп тапкан? Француздар. Эң стилдүү ырчы. Мен. Тойдо адамдар эмне кылышат? Тойлошот. Эң даамдуу кечки тамак. Беш бармак. Кой эмнени түшүнөт? Сөздү. Жетекчиңизди кантип эркелетип атаса болот? Ашпозчуга эмне кылуу мүмкүн эмес? Тамакты туура эмес дап койгон. Психолог эмне жөнүндө ойлонот? Адамдардын жашоосу жөнүндө. Колготкилерди ким ойлоп тапкан? Кытайлар. Телефонду кайдан сатып алсам болот? Цумдан подвалдан. Кеңседе ким жашайт? Работниктер офисный. Убакыт бүттү. Кеңседе ким жашайт десеңиз, айтишниктер деп айтпайсызбы? Биз жашайбыз деп. Чоң рахмат жоопторуңуздарга. Биз болсо суроо жооп оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп бул оюнду Илон Маск командасы ачып берип, сиздер 14 суроого жооп узатканга жетиштиңиздер. Бул жакшы жыйынтык. Тең тайлашуучулар Марк Цукерберг командасы болсо 16 суроого жооп узатты. Бир халва балды биз Марк Цукерберг командасына ыйгарабыз. Биз болсо кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Биздин экинчи оюнубуз Алло сен кайдасың деп аталат. Бул оюнда командадан бири экинчисине Алло сен кайдасың деген суроону узатат. Экинчиси болсо биздин экранда пайда болгон локацияларды эч атабастан түшүндүрүп берүү керек. Бул оюнда ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Сиздер байкагандай эле бул оюнду биринчиден болуп Марк Цукерберг командасы ачып бермекчи. Мырзалар даярбызбы? Даярбыз. Даяр болсоңуздар, кеттик анда. Сурап коңуз Алишер. Алишер сураңыз сөзсүз түрдө. Алишер сураңыз, Алло сен кайдасың? Алло сен кайдасың? Программистер отурат. Офис. Ал жерде тамактанат. Кухня. Жок, программистер отурат. Стол. Стул. Заведение. Кофейня. Азаматсыз. Ал жакта жаңы чыккан. Алло сен кайдасың? Ал жерде мисалы Marvel, DC ошолор жаңы чыккан Кинотеатр. Алло сен кайдасың? Жана Панфилов парк бар го Бишкектегичи. Ошол жакта эмнелер бар? Аттракциондор. Алло сен кайдасың? Кыш келгенде Бишкекти капталып калат. Ошол эмне үчүн капталып калат? Көмүр. Ошол көмүр каякта? Алло сен кайдасың? Бул мамлекет Өзбекстандын коңшусу. Түркменстан. Алло сен кайдасың? Сөздү билбесем эмне кылайын? Эки сөзгө. Ал жерде документтерди, паспорттарды эме кылсаң болот, алсаң болот, тапшырсаң болот. Азаматсыз. Алло сен кайдасың? Жана айттым го, ал жерде любой нерсе тапсаң болот. Ошол эмне? Базар. Алло сен кайдасың? Ал жерде бир бөлүкчөсү, ошол мамлекеттин бир бөлүкчөсү Европада, бир бөлүкчөсү Азияда. Турция. Эң сонун азаматсыздар, убакыт бүттү ушул сөз менен. Байкасаңыздар бир сөздү өтүп кеттик. Рафтинг сөзүн түшүндүрө алган жокпуз, бирок калган баарын түшүндүрүүгө аракет салдык. Биз болсо кезекти экинчи Илон Маск командасына бермекчибиз. Кезекти болсо биз Илон Маск командасына берип жатабыз. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар, убакыт кетти. Алло сен кайдасың? Мен бул жактан эме рис жеп атам, бирок эме мен палочкалар менен жеп атам. Япония. Жок. Кол менен көргөзбөйсүз? Суши. Жок. Кайсы ошол мамлекеттин немеси да? Жок, кийинки. Мен эме биздин курстун адреси жакта ошол көчөдөмүн. Микрофон. Жок, көчө. Токонбай. Көчө. Мурдага табышы. Кончо. Япония. Корея. Кийинки. Бектур сурап коюңуз. Алло сен кайдасың? Мен немедемин да баягы түрк кафелери бар Толтура райондомун. Кайсы?
Түрк кафе центр. Жоқ, Манас университеті. Жал. Кеңке. Азаматсыз. Мен машинама неме бензин құятын. Заправка? Кеңке. Сұрап қойыңыз. Алла сен айтасың? Бұлай, медиктер азыр көйіп кетті ғой. Медиктер кімдер? Жоқ, кеңке. Мен неме өстіріп отам, бадыраңды бирок кышты өстіріп отам. Мен қақтамын. Теплица. Кеңке. Сұрап қойыңыз. Сен айтасың? Мен uzun bir жердемін, uzunдай заведение, bir uzunu. Uzun, uzun, қысқа, тура. Қысқа, тура. Кеңке. Мен немедемін, машина күтіп отам. Машина, остановка. Жоқ. Чоңырақ. Автовокзал. Кеңке. Сұрап қойыңыз. Алла сен айтасың? Қыздар менен жуынып отам. Уақыт өтті. Сөзді дару эле түшүндүрүп, дару эле таптык десек болот. Мырзаларга сөз жок, албетте. Суроолорду дагы бербейбиз. Келиңиздер, биз болсо, алло, сен кайдасың оюнубузду жыйынтыктайлы. Биринчиден бул оюнду Марк Цукерберг командасы ачып берип, сиздер 8 сөздү тапканга жетиштиңиздер, азаматсыздар. Тең тайлашуучулар Илон Маск командасы болсо, сүйлөшө алган окшойсуздар. Сиздер дагы 8 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Ар бир командага биз бирден упайларды беребиз. Жыйынтыктаганда 2-1. Бирок алдыда Марк Цукерберг командасы келе жатат. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү. Учурдагы оюнубуз жаныбарларды тап деп аталат. Эмне себептен десеңиздер, анткени биздин командалар учурдагы студияда бизде пайда болгон үндөрдү, дабыштар кайсыл жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Ирети боюнча биз 5 жаныбардын үнүн угабыз, эки жолу бир жаныбардын мисалы үнүн уккандан кийин мен ар бир командага жардам беремин. Ар кандай маалыматтар менен бөлүшөмүн. Жана урматтуу катышуучулар, мен маалыматтарды айтып жаткан учурда дагы сиздер баскычты басып туруп, анан жаныбарды тапсаңыздар болот. Ар бир команданын өз баскычы бар, жана биринчи кезекте табар мурун баскычты басып туруп, анан туура жоопту бизге кайтарышы керек. Ар бир команданын 3 гана мүмкүнчүлүгү бар. Эмесе биринчи жаныбардын үнүн угуп коелу. Биринчиден болуп учурда Марк Цукерберг командасы басты. Чочко. Бул чочко эмес. Тең тайлашуучулар. Биз дагы бир жолу көрсөк болобу? Дагы бир жолу кылса болот. Мен жардам берейин. Өзөн сууларды бул кадимкидей плотина курган. Болот. Бобер. Конечно, бобр, кемчет деп атап коебуз, мынаны биз байкай алабыз. Плотина боюнча аны жакшы билебиз, үйүн ушундай өзгөчө кылып курат, ошондуктан азаматсыздар, бир жаныбарды таптык. Кезекти экинчисине берели. Уга элек жатып бастыңыз го. Янас. Бул чымчык, бирок кайсы чымчык? Кайсы чымчык? Воробей. Жок, жооп туура эмес. Бул мүмкүн. Жок. Ар бир команданын 2ден мүмкүнчүлүгү калды. Дагы бир жолу жаныбарды угалы, андан кийин жардам берем. Мен бир суроо бар да. Байчикин орусча жазганда болду. Кырсыт. Адванчик. Байчикинби? Жок. Жок. Не болуп кетти? Эме бар го? Байчикин. Бир көрмөймүн айт го байчикин деп баба. Чамалекей да. Чавалекей деп бадаштырып алды Бектур, бирок бул чавалекей эмес. Жок, чавалекей эмес. Сиздерде бир мүмкүнчүлүк калды, сиздерде 2 мүмкүнчүлүк бар. Мен болсо жардам берейин.
Бул узун куйруктуу канаттуу. Булар Азия менен Африкада жашаган канаттуулар. Алар Европада да жашашат, бирок ал жакта анчалык деле көп эмес. Сейрек кездешет, жалгыздыкты жакшы көрүшөт. Учуу учурунда да көбү ошо туугандары менен эмес, өз алдынча учуп кетишет. Ошо жалгыз учуп жүргөндө да алар эч мындай ката кетирбейт. Анткени байкасак, ошол стаялар менен учуп жаткан чымчыктар бир багытта кетишет эмеспи? Соловей? Соловей эмес, бирден мүмкүнчүлүк калды. Орустарда бул канаттуулар бактысыздыктын жарчысы деп эсептешет. Ал эми Ворона? жок, туура. Ачы. Кое берилди. Ворона эмеспи? Күкүк? Жок, көкүк эмес. Көкүктүн үнү мындай чыкпайт дал ошо. Вариант калбады, туурабы? Эч кимдин ооба мүмкүнчүлүктү кое берип салдык. Таркылдак, чыйырчык сыяктуу куш, орусча аны биз дрозд деп атап коебуз. Дал ушундай. Балким тамгаларды айтсак тапмакпыз, бирок байкасаңыздар, чындыгында эле чыйырчыкка окшошуп кетет, бирок мунун дагы өзгөчө ушундай аты бар. Кезекти биз 3-чү жаныбарга берели. Бул мүмкүн каршкыр? Каршкыр эмес. Тигр? Жок. Бирден мүмкүнчүлүк кеттик, дагы бир жолугалы. Биринчи биз болдук биринчи. Бул жак биринчи басты. Эме. Билбей тур эле басыр өзүң. Гепард. Жок, гепард эмес. Сиз угалы. Угасыздар. Мен жардам берейин анда. Бул Америкадагы экинчи чоң мышык болуп саналат. Ягуарга окшошуп кетет, бирок андан дагы чоңураак. Бат эле чарчайт, бирок кылдамдыкка 65 км/саатта ушу жете алат десек болот. Альтернативдүү аталышы кугуар деп дагы атап коюшат. Ягуар. Жок, эки команда тең бирдей басты. Ягуар. Пума. Пума, албетте эки команда тең бирден баскан үчүн биз ар бир команда тең бирден ыйгарабыз. Бул пума аталышы, башкача айтканда кугуар деп дагы атап коюшат. Келиңиздер, кезекти 4-чү жаныбарга берели. Сабырбек. Бул мүмкүн чыйырчык? Чыйырчык эмес. Дагы бир жолу калы? Воробей? Жок, туура эмес. Дагы бир жолу калы? Бул куш чыныгында. Булбул? Албетте булбул. Булбул. Сабырбек буга чейин сиз булбул деген. Бул деп атам да, жок, болсо керек деди. Булбулду байкап алдым. Булбул орусчасы Соловей деп атап коюшат орусча. Разбойник. Акыркы жаныбарга кезекти берели. Мүмкүн бул жарганат? Жарганат эмес. Дагы бир жолу кайлы. Дагы бир жолу калы. Тичкан? Тыйынчычкан эмес, мен жардам берейин. Бул жаныбарлар тыйынчычкандардын жана бурундуктардын жакын туугандары. Чычкан анда. Жөн эле чычкан. Жөн эле чычкан эмес. Бир мүмкүнчүлүк калды сиздерде. Укмуштуудай мамилечил жана тапкыч жаныбарлар ийинде жашайт, уктаганда жана Суур. сиздерде мүмкүнчүлүк жок калбадыбы? Бир мүмкүнчүлүк бар эле. Жок, калбады. Жок, биз чычкан дедик. Андан мурда дагы бирөөнө дедик. Үчүнчүсү бар болчу. Кечирим сурайм. Кандай дедиңиз? Суур. Албетте суур. Суслик, сары моюн чычкан деп атап коебуз. Аны байкай алабыз, азаматсыздар. Учурда жаныбарларды тап оюнубузду жыйынтыктайлы. Илон Маск командасы бул оюнда 2 жаныбарды тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар Марк Цукерберг командасы болсо 3 жаныбарды тапканга жетишти. Ошондуктан 1 халва балды биз Марк Цукерберг командасына беребиз. Жыйынтыктаганда 3-1 алдыда Марк Цукерберг командасы келе жатат. Азыр болсо мындан да кызыктуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүн сез. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу микси. Nitro Fresh
Давид менен Сергей. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул оюнубуз калппы, чүмбү деп аталат. Сиздер байкагандай эле ушундай колумда кичи карточкалар бар. Алардын жарымысында калппы деген жазуу бар, ошолордун эле жарымысында чүмбү деген жазуу бар. Бул карточкаларды биз азыр аралаштырып туруп, ар бир командага бирден карточкаларды беребиз. Жана командада бир киши карточкага ылайыктуу окуяны айтып бериши керек. Эгерде калп болсо калп окуяны, чындык болсо чындык окуяны. Бул оюнда эң эле маанилүү шарттардын бири тең тайлашуучуну алдап кетүү болуп саналат. Тең тайлашуучу сиздердин карточкаңыздарда эмне деп жазылып турганын таппай калуу керек. Дал ушул учурда команда бир халва балга ээ болот жана тескеринче. Эгерде команда карточкандагы тең тайлашуучуга таптырбаса жана тең тайлашуучунун окуясын дагы таап алса, бул учурда команда 2 халва балга ээ болмокчу. Биринчи кезекте биз бул карточкаларды аралаштыралы жакшылап. Анан ар бир командага тандаганга мүмкүнчүлүк беребиз. Так, Илон Маск, бирөөнү тандап коюңуздар. Марк Цукерберг. Командалашканда көрө алат, тең тайлашуучуга карточкаларды көргөзбөйбүз жана биздин катышуучуларга ойлонууга, эстөөгө мүмкүнчүлүк беребиз. Бир аз убакыттан кийин кайрадан кайтып келмекчибиз. Калппы чүмбү оюнубузду улантуудабыз. Буга чейин биз катышуучуларга карточкаларды таратканбыз. Биринчиден болуп бул оюнду биздин Илон Маск командабыз ачып бермекчи. Ким окуяны айтып берет? Саурбек. Мен айтып берейин. Окуяны. Не болса. Мен жалган менен чынды бирдей кылып айтарым. Табыш кыйын. Даярсызбы? Даярбыз. Мен кичинекейимде бизде садиктер толтура болчу да, мен жашаган жердечи. Анан садикке барганда мен дайыма апама апарчу. Анан ушул садикке барып атканда дайыма жомок айтып берчү да. А мен жомоксуз такыр басчу эмесмин. Прям бактылуу жашап калыптыр деп туруп, анда дальше сразу илгери деп баштап кетиш керек болчу. А булусу баспайт эле. Ошо. Бул калппы же чүмбү? Кызыктуу. Учурда кичинекей ошо кезиндеги Саурбек окуясы тууралуу айта кетти. Марк Цукерберг командасы айта кетиңиздерчи. Прям толтура садиктердин арасынан бир садиктен да ошол жакка баргам. Кандай деп ойлойсуз? Ошондо бул жерде чындык же калп жана жомокпу же полностью эмеби? Полностью мен азыр окуям полностью же калп же чын. Кызыктуу. Анас Алишер, экөөңүздөр бири-бириңиздер менен сүйлөшө алсаңыздар болот, анан бир жоопту мага айтарыңыздар. Сол менин айымда бир эле садик бар болчу. Мен азырчы калп деп ойлоп атам. Бирок мындай эменичи күнүгө апасынан жомок сураган күчө болуп да бул балачы. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Калп. Калп деген Алишер сиз макулсузбу? Макулмут. Калп деген жоопту кабыл алдык. Карточканы көргөзпөңүз. Чекер. Актатырдача койгон эмесмин да. Ошого атайын башыңызды айландырыш үчүн толтура садиктер дедим да. Бул окуя чындык. Бул окуя чындык. Күнүгө сурайт тууралуу. Жомокторсуз Саурбек жашай алчу эмес экен. Бул да болушу мүмкүн, албетте ар бирөөбүздүн ушу кичинекей кезибизде, бала кезибизде өзгөчө ушундай мындайча айтканда окуялардагы өзгөчө ушундай керектүү нерселер бар болчу экен. Сиздин учуруңузда бул жомок болчу экен. Кезекти биз Марк Цукерберг командасына берели. Ким айтып берет окуяны? Мен айтып берем. Анан сулчатабыз сиздер. Менде деле ошо кичинекей учурумда окуя. Канча жаш элем? Примерно 5 жашпы, 6 жашпы ушундай да. Жаман окуя. Эме болгон. Жаш балдар менен ойноп жүргөнбүз. Анан канализацияда люк барбы? Ошол ачык болчу экен. Мен аны көрбөй, эме болуп түшүп кеткем. Бирок могу жер менен эме болуп калган да, кол менен кармалып калган. Канализация чуңкур деле эмес. Бирок мындай айтканда оюмда өтө катуу коркком.
ошол мындай айтканда так эле калганда ошол эмечи боль дегенде ошол чынбы жалганбы ойлонуңуз тең тайлашуучулар Сизге айткан беле? Мен билбей атам. Уточняющий суроо берсе болобу? булар сиздерге суроо берген жок, сиздер дагы бересиң Беребейсиңби? Канча жашта дедің? 5ке чейин Кайсы жакта болду эле? ошо 5ке чейин мен башка мамлекет болчумун шаарда. Египеттеби? Эмне болуп чыктың эndi ал жактан? Эми бир эже келген. Биринчи ошо жаш балдар айланган, анан бир эже келип жан эме жооп. Калкуу дейм. Жок, менин оюмча чындык. Бул окей, бул суроо берип атасыз да сизчи. А бул адам дароо таап кете албайт да жооптучу. А бул эже келген деп айтып атпайбы? Эже келген деген калп болот могу жерде кечээ. Эже бар болду. Бирок бул адамдын азыркы учурда мындай чукур жерлерден коркконун күтсө болот. кайсы жоопту кабыл алайын, сүйлөшүп алыңызбы? Калппы? Ооба бетке карап айта албады, мен деле калп деп ойлойм. Бетке карап Калп деген жоопту кабыл аламын. Кызыктуу. Эч мындай окуя болгон эмес. түшүндү болгондо просто Чындыгында байкасаңыздар, мен анасы аябай ишендим, анткени айтып кетти. Мен учурда дагы ушундай кээ бирде ооруп калам, балким люкка түшкөндөн коркуп калды дегендей сезимдер болуп кетти. Азаматсыздар, жакшы окуяны айтып бердиңиздер. Жана буга чейин мен айткандай эле биринчи кезекте байкасаңыздар, Илон Маск командасы тең тайлашуучуларды алдап кетти. Экинчи кезекте алардын карточкасындагы туура окуяны табышты. Ошол себептен сиздерге 2 халва балл. Азаматсыздар, жыйынтыктаганда 3-3 барабар келе жатабыз. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү. Учурдагы оюнубуз Алодоски деп аталат. Эмне себептен десеңиздер, анткени командада бир катышуучу жакын досуна чалып, жана биздин команда болсо ал доско суроону даярдап койгон. Сүйлөшүүгө 30 секунд убакыт берилет, жооптор сөзсүз түрдө варианттары менен болот, жана бардыгы бул жакта сиздердин досторуңуздардан көз каранды десек болот. Эгерде досуңуздар биздин суроого туура жооп берсе, команда жалпысынан 1 балга ээ болмокчу. Эң эле кызыктуусу эрежелер боюнча тең тайлашуучулар бул достун башкы тамгасын чечмекчи. Контактлардын арасында дал ушул тамгадан достун аты башталышы керек. Буга чейин бизде Илон Маск баштап берген, учурда Марк Цукерберг бул оюнду ачып берет. Сиздер болсо тамганы айтып коюңуздар бул тарапка. Тамга. Ты. Тамга ты. Тамгасы берилди. Ким чалат? Мен чалайынбы? Алишер телефонду алды. Мен чыгарып коюш керек да чалгандан. Чала бериңиз. Ты ким ошол? Ооба, динамиктти үгүзүп микрофонго жакын. Темирлан деген досум чалайын. Темирлан, сиздин досуңуз. Алло. Салам алейкум. Суроо кетти. Мен азыр халва шоу деген бир немеде отуруп. Өчүп калдым. Бирдиктигин калган жокпу? Жок. Алло. Алды. Азыр мен халва шоу деген программада отурдум эле. Ошол жерден досуңа чалып бир суроону бериш керек экен. Аны ошол суроого жооп беришиң керек экен. Окуй бериңиз, убакыт кетип жатат. Кыргызстандыктар Эверестти канча жолу багындырган? Варианттары? 3 вариант бар экен. 2, 4 же 3 жолу. Убакыттар? 2, 4, 3. Кайсыл жол? 4 жол. 4 жолу багындырган деппи? 4 жол. Кабыл алабыз. Рахмат. Коштошобуз. Это не точно. Вот. Это не точно, деп айтып кетти. Мусбе макул болушубуз керекпи? Анасы, албетте досуңуз гана кайсы жооп берсе, ошону гана кабыл алабыз. Анасы неге утулдук дедиңиз? Утулдук деген. Утулдук, утулабыз дедиңиз го, 2 дедиңиз. Конечно, бизге каршы ойноп аткандан кийин башка вариант. Туура жоопту билесизби? Эми 100% билбейм, бирок 2 деп ойлойм мен. 2 деп ойлойсуз. Биз болсо жоопту билип коелу. Биз болсо Темирланга чалдык, Темирланга чалдык. Темирлан, сизге ысык салам жолдоп жатабыз. Келиңиз, жоопту чогуу угуп коелу. Эверестке биринчи жолу кыргызстандык альпинист Дмитрий Греков чыккан. Ал 1997-жылы 20-майда болгон. Экинчиси Кыргыз Республикасынын Альпинизм Федерациясынын азыркы президенти Эдуард Кулатов болгон. Ал Эверестке 2021-жылдын 23-майында чыккан. Бардыгы болуп 2 жолу.
4 эмес 2 жолу тилекке каршы Темирлан сиздерге жардам бере алган жок десек болот. Кезекти болсо тең тайлашуучуларга Илон Маск командасына берели. Тамганы берип коюңуздар. Так. Алишер Анас. Алишер Анас. Ким чалат? Мен чалайм анда. Мен болсо Арзбек деген досума чалам. Арзбек. Ооба, бул менин эң жакын досум. Арзбекке салам жолдойм. Арзбек кандай мен калбашодум. Көрөсүң Арзбек кандай экен. Неме кылып жүргөн, дайыма выручить этип жүргөн, эми кандай болот көрөбүз. Чалып атам, динамиктем. Арзбек, ассаламу алейкум. Сурооге. Досум, мен калбашодум, анан сен суроого жооп беришиң керек, дароо 30 секунд экен. Ошого даяр тур. Баштап атат. 5 бармактын эң чоң порциясы канча салмакта даярдалган? А. 1650, Б. 1465, В. 1540 килограмм. 5 бармактын эң чоң порциясы. 1650 килограммбы, же 1465 же 1540 1540. 1540 килограмм даярдалган, Коштошобуз. Давай, досум. От души рахмат. Чоң. Уверенно жооп бердим. Атын дагы бир жолу кайталып кетесизби? Арзбек. Арзбек, сизге рахмат айтабыз. Эч ойлонбостон дароо эле жооп берүүгө аракеттениңиздер. Чындыгында эле 5 бармактын эң чоң порциясы жасалган рекорд датасы 2018-жылы 11-март күнү коюлган. Жана анын дал ушул чоң порциянын жалпы салмагы 1465 килограмм болуу жол менен болгон. Тилекке каршы достор, бул оюнда эч кимге жардам бере алган жок. 1540 болсо көп. Эч кимге ошо жардам бере алган жок досторубуз. Ошол себептен жыйынтык ошол эле ойдон калууда. 3-3. Биз болсо кийинки оюнубузга дароо эле өтө берели. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу микси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Учурдагы оюнубуз сүйүктүү оюндардын бири деп айта аламын. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча көп нерселерди, тамак аштарды, жаныбарларды жана ар кандай буюмдарды атабастан үн чыгарбай кыймыл менен гана бири экинчисине көргөзүшү керек. Жана эгерде бул объект студияда жайгашкан болсо, ага сөмүү менен же көз менен көргөзүүгө тыюу салынат. Түшүндүрүп жаткан адам кийинки деген сөздү гана айтса болот. Эмесе сиздер байкагандай эле бул оюнду биринчиден болуп Илон Маск командасы ачып бермекчи. Даярсыздарбы? Даярбыз. Үн начар болбойт, Үн чыгарбайбыз. Кийинки деген сөздү гана айта аласыз, Бектур. Анда эмесе убакыт кетти. Семечка. Аха. Канаттуу, куш, бүркүт, чыйырчык, калибри. Следующий. От, күкүрт. Чалган. Кийинки сурамыз, Сварка. Нет, пес. Ач, курсак ач, арык. Туура окуйбуз. Тамак кылуу. Билесиз. Следующий. Гитара, комуз. Семиз. Что-то, су, чөгү. Билбейм, семиз, кийинки. Батут мүмкүн. Крем. Следующий. Ошо мен актысын айтам азыр. Дагы бир оор беле? Убакыт бүттү. Ар бир оюндун өз жакшы түшүндүрмө болду. Азаматсыздар. Жакшы түшүндүрмө болду. Учурда кезекте болсо байкасаңыздар, азыр бул жакта Марк Цукерберг командасы аябай даярданып жатат. Келиңиздер, дароо эле сиздерге мүмкүнчүлүк берели.
Крокодил оюнун учурда Марк Цукерберг командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Мышык. Туура эмесе. Кетти. Кийинки сөз. Телефон. Зажигалка. Молоток. Мык. Микрофон. Сцена. Театр. Концерт. Певец. Ырчы. Кийинки. Кийинки. Аракет кылабыз. Дезодорант. Кобра. Ресницы. Тушь. Барабан. Дракон. Кобра. Кийинки. Сцена, театр, концерт. Сүйлөйт. Кийинки. Чымчыкпы? Верблюд. Слон. Убакыт бүттү. Түшүндүрмө өзгөчө болду десек болот. Биз болсо крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Буга чейин бул оюнду Илон Маск командасы ачып берген жана сиздер 5 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар Марк Цукерберг командасы болсо 7 сөздү тапканга жетишти. Бир халва балды биз Марк Цукерберг командасына карабыз. Жыйынтыктаганда 4-3 алдыда дал ушул команда келе жатат. Биз болсо жыйынтыктоочу оюнубузга өтөлү. Нели жана молдо Ташбака, өрдөр, тамада. Тамадан табак деп атат. Оозумдан окуу оюнуна жеттик. Бул оюнда команданын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляциянын жардамы менен биздин экранда пайда болуп аткан сөздөрдү айтышы керек. Кайсыл команда көбүрөөк сөздөрдү тапса, ошол 1 балга ээ болмокчу. Сиздер байкагандай эле бул оюнду Марк Цукерберг командасы ачып бермекчи. Наушникти тагынык, мен болсо музыканы көтөрөйүн. 90 секунд убакыт кетти. Акча. Ачка. Акча. Ачкыч. Акча. Акча. Арча. Акча. Арт. Акча. Бадыран. Батыр. Бадыран. Батыра. Бадыран. Камчы. Апчы. Камчы. 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 Кийинки сөз суранууда. Ананас. 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 Жыгач. 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 Кандайсың? Кандайсың? Атас. Кандайсың? Кандайсың? Ой, болчу. Кийинки сөз сурауда. Шаурма. Шаурма. Бүркүт. Бут. Бүркүт. Бүркүт. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, бирок байкасаңыздар биринчи сөздөрдү аябай жакын келдиңиздер. Мен азыр Алиша сизге суроо узаткым келип жатат. Экинчи сөздү сиз батыраак дедиңизби же бадыраң дедиңизби? Батыраак дедим. Батыраак дедиңиз. Табылбай калыптыр анда. Келиңиздер, кезекти экинчи командага берели.
Кезек Илон Маскка келди. Байкасаңыздар, наушникти Сауырбек кийип отурат. Биз болсо музыканы көтөрөлү. Убакыт кетти. Базар. Базар. İğne. 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 Çüka. 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 Kийинки сөз. Pudra. Buğday. Pudra. 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 Biçi. Кыкырбайбыз Виктор. Sabis. Sabır. Sabis. Sabıt. Sabis. Intımak. Baypak. Samor. Кугулбайлы. Kurultay. Pinki. İğne. Çükü. Айта кетиңизчи Сауырбек, жүгөө деген эмне ал? Кызыктуу. Сонун жыйынтык болду. Байкасаңыздар, Сауырбек бийлегенди да, сөздөрдү тапканга да аракет салды. Келиңиздер чогуу, бир аз убакыттан кийин баардык оюнубузду, чыгарылышыбызды толугу менен жыйынтыктайбыз. Биринчи кезекте биз Озумдан окуу оюнун жыйынтыктайлы. Бул оюнду Марк Цукерберг ачып берип, сиздер 3 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар Илон Маск командасы болсо 7 сөздү тапканга жетишти. Азаматсыздар 1 балл учурда Илон Маск командасына, жыйынтыктаганда 4-4 достук жеңип кетти десек болот. Азаматсыздар. Жалпы биздин катышуучулар бир команда экендигин, жакшы ушундай бирдиктүү команда экениңиздерди билинип жатат. Сиздерге чоң ыраазычылык. Биринчи кезекте сиздерге биз билектерди таратып коелу. Кабыл алыңыздар биздин демөөрчүлөрдөн. Сөзсүз түрдө Марк Цукерберг команда сиздер да кабыл алыңыздар. Чоң рахмат. Биз болсо сиздер менен катышуучулар менен дагы бир жолу тааныштырып кетели. Учурда бизде коноктор катары IT адистери, программисттер келип отурушат. Ada Courses аттуу IT мектебинин командасы негиздөөчүлөр катары бүгүн негиздөөчү катары Бектур Талайбеков жана ментор бир командада Сауырбек Маликов. Кол чабуулар. Тең тайлашуучуларда дагы бир негиздөөчү жана ментор, булар Ана Сергешев жана Алишер Калыков. Буга чейин дагы кадр сыртында мен айта кеттим, мен программисттер ушунчалык көңүлдүү экендигин эч билген эмесмин деп. Аябай көңүлдүү эфирлердин бири болду. Сиздерге чоң ыраазычылык. Бардык пландарыңар, бардык ойлоруңар орундасын. Чоң рахмат жана ийгилик кааламакчымын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин чыгарылыштардын бардыгын YouTube платформасында Любимый ТВ же болбосо Халва Шоу деп жазып, бизди табып бардык чыгарылыштарды көрө аласыздар. Сиздер менен мен Сезим Имамадыева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.